Бишкекте кир аба сыяктуу эле кир суу көйгөйү курч. Түтүнмө түтүн казылган 3-4 метрлик чуңкур ошончо акыр чекирди зыянсыздандыра алабы? Экологдор мындай чуңкурлар кир сууну көздөн далдалап, жерге эле сиңирип жибергени болбосо, зыяны көп деп жатышат. Ал чуу дегенде эле абага жагымсыз жыт бүркүп, атмосфераны булгайт. Септиктерди куруунун себебинен бул жер астындагы суларга терс зыянын тийгизиши ыктымал. Бул биринчи катмардагы жер астындагы суларга терс аралашып кетиши ыктымал болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн бул 30 метрге чейинки жер астындагы суларды айтып атам. 30 метр демекчи Бишкектин жака белинде ага дагы жетпеген тереңдикке орнотулган түтүктөн эле суу сордуруп ичкен мисалдар бар. Тиешелүү мекеменин карамагында 770 километр канализация бар. Курулуш материалдары арзан кезде эле орто эсеп менен 1 метр канализация үчүн эң эле арзан дегенде 2000 сом жумшаалары айтылып келген. Эми баалар асман чапчыган учурда канализация куруу ого бетер оорлой берет. Маселени толук чечип жибербесе дагы мындай системага альтернатива бар. Ал ар бир үй же мекеме өзүнө орнотуп алчу жаңы технология. Мунун артыкчылыгы жараксыз деген сууну тазалап, тундуруп, зыянсыздандырып кайрадан пайдаланууга берет. Эң чоң артыкчылыгы чуңкурда эле акыр чекир болуп кала бербестен каңгырсыган жыттан баштап биологиялык калдыга чейин жок кылынат. Заводубуз ошо Чехияда, Собеслав шаарында, Ойсиз Прага шаарында Кыргызстан менен 2012 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Башында аябай эле кыйын болгон. Себеп дегенде биздин бүт нормативдик базабыз, жана курулуш базалары бүт эски Совет Союздарында кабыл алынган кагаздар болчу. Жаңы технологияны киргизиш өтө кыйын болчу. Бирок ошо 10 жыл ичинде биз тыкыз иштеп, өзүбүздүн решенияларды көрсөтүп, гос органдар, Санэпидемнадзор, Госстрой анан азыр оңолуп келе жатат. Саркынды сууну тазалоо көйгөйү аймактарда ого бетер башоору, өзгөчө көл кылаасында. Жүздөгөн конок үйлөрү кадимки эле чуңкурду пайдаланып келет. Бишкектеги далай турак жай чуңкур каза салып, саркынды суудан кутулдук дегени менен келечекке баш оору болушу мүмкүн. Суткасына кеминде 240 000 куб саркынды сууну топтогон бул жайдагы оңдоого муктаж. Калкы миллиондон ашты деген Бишкекте канализацияга кошулган абоненттердин саны 195 000ге дагы жетпейт.